парень из Баткена приехал, такие вещи сделал, да, мы просто, когда они начали презентацию делать, о, победители. Да, любовь от сердца это готовится, от сердца. Искренне. А вы могли сделать реально крутую вещь, причем за 5 часов. Обычный люд, народ оплачивает по 1000 сомов, а вы как крутой человек, особенный человек в городе Бишкек, я уверен, вы готовы больше дать. Блин, ну это можно просто один раз по ушам проехать. Второй раз вы не сможете продать этот продукт. Это не продукт. Проект покинут 2 человека с вашей команды. Это Салам достор, эсиңиздерде болсо туптуура 1 жыл мурун Супер кудалар аттуу үй бүлөлүк комедиясы жарык көргөн. Ал тасма көрүүчүлөр тарабынан аябай жылуу кабыл алынып, өзүнө көптөгөн көрүүчүлөрдү чогулткан. Бүгүн 2021 жылы ошол Супер кудалар тасмасынын 2-чи бөлүгү жарык көрүп жатат. Мындайча айтканда жабык көрсөтүүсү. Бүгүн биз ошол тасманын жаратуучулары менен, актерлору менен жана келген коноктор менен маек курмакчыбыз. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Супер кудалар тасмасынын баш каарманы жана продюсери Эмиль Эсиналиев байкебиз. Премьераңыздар кут болсун. Рахмат Айбек. Бул экинчи бөлүгүндө биринчи бөлүгүнөн эмнеси менен айырмаланат? Экинчи бөлүгүндө бизге 3-чү куда кошулду, анан жанр кичине алмашты, экшн комедия болду. Ошонусу менен бир аз өзгөчөлүк. Анан көлдө тартылды. Кыргызстандын кереметтүү Ыс көлүнөн, ошондуктан кадрлар аябай кооз. Бул тасма канча убактыңыздарды алды? Бул тасма эгер сценарий жазылгандан баштап эсептесек 10 ай алды да убакыт. Каражат жагынан бюджет канча кетти? Ошону сыр болбосо айтып койсоңуз. Эми негизи эле биздин бардык эле кинолордо айтылбайт негизи. Так биринчиге караганда 2 эсе көбүрөөк кетип калды. Эмил байке, мындай суроо да, сиз канча да койсуң. сиз тасмада Союзбек байкенин жана Мимозанын ролун аткарасыз. Союзбектин кызынын ролун жараттым, ошо Мимоза экинчисинде бир аз көбүрөөк, биринчиге салыштырмалуу. Мындай суроо да, Мимоза эгерде сиз бойдок болуп, жашоодо жолуктуруп калып, Мимозаны жактырып калсаңыз алат белеңиз? Кудай сактасын, жок. Неге? Ал сабайт, ал жаман. Ал жини келсе жаман ал. Көрдүң го жана акыркы видеосун, ошондой эле тебет, ал төшкө эле. Жакшы, анан Супер кудалар 2 тасмасын тартуу учурунда кайсы кадрлар аябай кыйын болду, нелер көп убакыт алды деген? Ысык көлдө суунун үстүндө 2 катер менен тартканда бир аз кыйналдык. Себеп дегенде көлдө погода билесиң го, туруп шамал болот, кайра туруп күн чыгат, кайра туруп бүркөлөт. Ошол убакта бир аз кыйналдык. А так мындай в целом жакшы эле болду. Андай деле аябай кыйналган деле убак болгон жок. Себеп дегенде биздин актерлор дагы профессиональный деңгээлдеги актер байкелерибиз, эжекелерибиз болду. Ошондуктан оюн жагынан кыйналган деле жокпуз. Анан ошо тарткан жагынан ошо көл үстүндө бир аз кыйналдык. Шамалдар болуп, толкундар болуп кичине. Так в целом жакшы эле. Супер кудалар 3-тү күтсөк болобу эми байке? Күтсө болот. Чыгабы? Негизи биз биринчисин тартканда эле биз экинчисин, үчүнчүсүнө план бар болчу. Негизи идеясынан бери бар, бирок жакын арада эмес да. Пандемия учурунда эле баштаганбыз, ошондо 10 айдай кетип калды окшойт. Супер кудалар 3-тү күтсөк болобу? Билбейм, могу экинчисинен кийин эмедет го, бирок эми жана кинокритиктерге көргөзүп көрдүк. Вроде жакшы деп атышат, анан билбейм, азыр көрөбүз го элдин реакциясын. Аябай күчтүү профессионал Саякбай киносунда грим жасап, ак илбирсти алгансың, э? Жок. Ак илбирс. Лондондо алгансыңбы? Иши кылып кыйын кыз. Ошо кино боюнча 1-2 ооз кыска оюңду айта кетсең. Бул кинодо мен художник по гриму, анан художник по костюму болгом. Эмне кыйынчылыктар болду кино тартуу учурунда? Кыйынчылыктар вообще болгон жок. Абдан сонун болду. Бат бүттүк. Ошо. Ушунча эле кыска сүйлөп коесуңбу? Ооба. Так, кимди жазуу аябай кыйынга турду? Мимозаны же башкаларды? Эч кимди кыйынга турган. Бүт баарын эле Заматта шакылдады. Ооба. Шуулдаган кызсың өзүң негизи эле. Всё, молодец, чоң рахмат. Короче, бул биринчисин негизи биринчисин мен монтаждагам. Ошо биринчисин монтаждап атканда деген биз эми бул полноценный киного аябай эле көп убакыт бөлгөнбүз да, бул биринчисинечи. Башында кино 4 саат чыккан, ошондон кыскартып эрме экөөбүз Эмил болуп 2 саатка түшүргөнбүз. 2 саатты көрүп, короче 4 айдай монтаж кылганбыз биринчисин. Бул экинчисин эми айтайын, экинчисинде эле примерно 4-5 айдай монтаж кылдык кинону тартып келгенден кийин. Ошону кинону
ал деле 4 саат болгон, 4 сааттан 2 саатка түшүрүп, 2 сааттан 1,5 саатка түшүрүп, 1,5 сааттан 1 саат 23 мүнөткө түшүргөнбүз. Премьераңыздар кут болсун. Биринчи бөлүктөн экинчи бөлүктүн айырмасы эмнеде? Жана кандай кыйынчылыктар болду тасма учурунда, тартуу учурунда? Экинчи киши болот да, кыйынчылык жөнүндө сураганчы. Негизи эле азыр баарын эле кыйын. Бирок иш жүзүндө болуп атканда, мен ойлойм, кыйынчылыктардын баары тең мындай баягы мындай кызыктыруучу нерсе да, баягы ойун ойноп атканда бала кызыгып кетип, берилип кеткенде кыйынчылыгын деле байкабай калат да. Анан кийин бүгүн ушундай күн, ошол кыйынчылык кандай болсо да азыр эстей албайм да. Анткени жыйынтыгы мынакей. Бүгүн өзүңөр баалайсыздар. Оңой, олтоң эч нерсе болбойт. Тасманын биринчиден экинчи айырмасы дагы бир куда. Бөлүгү трейлерден эле экшн экени көрүнүп турат. Аны деген көп негизи кыргыз кино тарткандар кыла элек болчу, эми көрөбүз да буюрса. Кандай кылышыптыр. А так актерский жагынан неме жок, сомнение жок негизи. Күчтүү актерлор тартылыптыр. Ошол Тасманын биринчи бөлүгү мага жагат. Экинчи бөлүгү дагы мен ойлойм, биринчиси жакшы чыккандан кийин, демек экинчиси андан да күчтүүрөөк чыгууга милдеттүү. Андан да күчтүүнү күтөт көрөрмандар. Мен ишенем. Эмил Эсеналиев, Эрмек мырзанын баягы сценарийси, Эмил мырзанын ойноосу мен ойлойм, аябай жакшы болуп болуш керек. Өздөрүң көргөндө эле ар дайым жүзүңдө жылмайып пайда болот. Мен биринчисинен тышкары дагы аябай көбүрөөк эмоцияны күтүп турам. Бул тасмада кудалардын мамилеси көбүрөөк чагылдырылат. Эгерде 3-чү бөлүгүндө силердин үй бүлөңөрдү ошо кудалар болуп тартылып берилет десе, тартыласыңарбы? жеңеңен сурачы. Эми конечно, мен макул десем макул дейт да. Всё, Сарылактар үй бүлө эле күтөбүз. Бордо деген комедияны күтөбүз. Жакшы маанайды күтөбүз. Азыр албетте элибиздин маанайы саясаттан кичине алыстай баштаган чагы, ошондуктан жакшынакай кино менен бир сыйра алаксып, үй бүлө менен көрө турган кинокомедияны күтөбүз. Биринчисин көргөнсүз? Көргөм. Жаккан, Жаккан, жаккан. Аябай каткырган жерлерим болгон, өлө каткырган жерлерим болгон. Демек, ал кино баягы өзүнүн көрөрмандарын, өзүнүн көрүүчүлөрүн таап, анан экинчи бөлүгү дагы андан ийгиликтүүрөөк болот деп ишенем. Иш жүзүндө болуп атканда, азартка киргенде, мындайча кумарына киргенде иштинчи эч нерсени ойлобойсуң. Анткени ошол жерде уюштургандар, баарын тең өз убагында алып келген балдар такшалгандыгын көрсөтүштү. Ошол кубандырды. Айтылган мөөнөттүн ичинде тасма тартылып бүттү. Жада калса баягы ойдогу жок нерселерди дагы жасаганга аракет кылышты. Эми бул баарын баягы биздин көгүлдүр экраныбыз көрсөтөт кандай экенинчи. Башка да кошумчам деле жок. Баягы кыйынчылыгы, баягы кандайдыр оорчулугу же жакшылыгы жагы, жаман жагы баары жакшы. Камар жумгандай эле жууп салдым. Білесің, мен сені не үшін жақсы көріп болғанмын? Айтсам да. Фигураң öyle аппетитный болды. Жүріп жүрші. Тоқайға барып, пайдалы чөптерді деріп келмейік пе? Өлбедім бұта, мал чөптерді танымасақ индені жыламыз. Ой, мен білем де таныйм да. Жақта отырған береже, мимоза салаттың аябай жақсы болыптыр дейді. Бағдөлетчик затты айтқан жоқпын. Негизи жашоодо мен аябай көп күлбөйм да, чындыгындачы. Элдер күлүп аткан нерсеге да күлбөйм да. Но негедир ушул кино кадимкине мындай естественный смехтер болгонго мындай кино абдан жарат да. Супер кудалар биринчи частын көрүп кеткенбиз. Закрытый показга келип, ошону аябай жагып, күлүп, каткырып, боору сезилип, үйгө барып, үйдөгүлөргө айтып, экинчисин ушундай күткөнбүз. Шашып келдим келинчегим менен. Просто супер. Куш болбек болсун. Рахмат. Супер кудалар 2 бул 3 сөз менен айтканда, бомба, супер, от назад жашкан. И шикарно просто. Кино. Прям эме экен да мындай. Эгерде девушкаңар менен жана акыркы рядка келип өбүшөм деп келсеңер, бул кино тилер үчүн эмес, анткени прям убакыт жок да өбүшкөнгөчү. Башынан аягына чейин өзүнө кармап алат. Ооба, мен чыдап эле отурдум араң. Досум менен келгем. Жо, рахмат, Азимхан. Супер кудалар 2 бул
биринчиден күтүлгөн кино болчу. Анткени биринчиси чыгып, биринчиси элдин баарына жагып, аябай күтүп аткан кино болчу. Ошон үчүн менин күткөнүмөн да жакшы болду деп эсептейм. Эл деле ушундай болуш керек. Анткени күтүлгөн кинону жакшы болушу кыйын да негизичи. А бул күтүлгөн кино плюс еще жакшы болду. Бул чоң плюс деп ойлойм. Демек досторуңузга, башка туугандарга, тааныштарга сунуштайсыз. Албетте. Бул кинону көргөн киши сөзсүз маанайы көтөрүлүп, жакшы маанайда чыгып кетет. Бир гана күлкү юмор эмес, сценаристтер, режиссерлор, кино жаратуучулар дагы киного өзүнүн бир баягы бир өзлөрүнүн бир ойлорун таштап кетиптир. Жакшы. Ал жагы да жакты. Ошону юморун аралашып кеткени бул дагы сонун нерсе. Ошон үчүн 3 сөз менен айтканда Супер Кудалар 2 бул маанай көтөрчү кино. Канчалык кыйын болбосун, бири-бирибизге мынакей башыбызга кыйынчылык келгенде элибиз көрсөттү го канчалык, жаштарыбыз көрсөттү канчалык ак пейил, чынчыл экенин чыгып турабы. Мен ойлойм, мындай тасмалар көп болсо жашоодо жакшыраак. Баарыңыздарга ден соолук, кудалар аман болуңуздар.